Жылда жабат, жылда ушуну асфальт басып жүрсө болбойбу экен. Ош шаардык жолдор муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, шаарда жалпы 212 чакырым жол жамоо иштерин жүргүзүүгө муктаж. Анын ичинен азыркы учурда 2,4 километр узундуктагы жолдун чуңкурларын жамоо иштери аяктаган. Ал эми шаардын борбордук көчөлөрдүн оңдоо иштери аба ырайына байланыштуу кечеңдеген айтылды. Жолдор башкармалыгына быйыл жергиликтүү бюджеттен 232 миллион сом бөлүнгөн. Анын 27 миллион сому чуңкурларды жамоо иштерине каралган. Ош шаарында жыл сайын борбордук жана ички жолдордун көпчүлүк бөлүгү жамак аркылуу оңдолот. Кала тургундары оңдоо иштери сапатсыз болуп жатканын, тилкелер жыл айланбай бузулганын айтып нааразы болуп келишет. Ал эми жолдор башкармалыгынын адистери буга аба ырайы таасир этерин белгилешет. Өткөн жылы Ош шаарында жолдорду оңдоого 350 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми быйыл жол тармагына жалпы 500 миллион сомдон ашык каралган. Анын ичинен Калилин жана Мамыров чоң көчөлөрү капиталдык оңдоо түзүүдөн өтөт.